Assalamu alaikum dostlar. Bugün 1 Mart 2022 жылы Мычышиде ФМС'ге келдик. Силикатный 27 деген адресine. Регистрациябызды 1 жылга официально продлевать этиш үчүн. Бул кандай? Мен 2021 жылы 19 декабрда киргем. Анан 3 айга первичный регистрация кылдым. 3 айдан кийин 1 жылга продлевать эткенге бул официальный трудовой договор керек болчу. Ошону алып жумушка кирип продлевать эткенге келдим. Эми 29 декабрдан кийин киргендерге, мисалы үчүн эгерде ата-энеңер Орусиянын гражданини болсо, анда силерге трудовой договор кереги жок. Жаңы закондун негизинде 1 жылга продлевать эте бересиңер. Трудовой жок эле. А 29-на чейин киргендердики айла жок, ушундай трудовой договор менен продлевать эткенге туура келип жатат. Ошондуктан баардыгыңар регистрацияңарды таза карап жүргүлө. Көбүнкү фальшивый болуп чыгып калыптыр. Анан көп эле өзүнүн жердештерибизди, мекендештерибизди фальшивый жазап берип алдап акчасын алып атышат да. Уят деген болуш керек. Алыс жакта жүрөбүз дегендей.